Assalamu алейкум барыңыздарға. Бұйырса бүгін Құран оқу бойынша, Құранды үйрену бойынша 5-ші сабағымыз. Біз бұл сабақта мұрынғы 4-ші сабақта алған темаларымызды қайталау қылабыз, бұйшықты оқылабыз, жана жаңы тапшырма алабыз, жаңы сабақ алабыз бұйырса. Біз мұрынғы сабақта, 4-ші сабақта не алғанбыз? Фатха, домма, касра дегендерді алғанбыз. Эми мына ошол фатха, домма, касраларга бул жакта мисалдар келет. Мен окуйм, сиздер менин артыман кайталаңыздар жана токтотуп скриншот этип алып өз алдынча дагы окуңуздар. Ма, ми, му. Ба, би, бу. Ва, ви, ву. Фа, фи, фу. Са, си, су. За, зи, зу. Зо, ви, зу. За, зи, зу. Са, си, су. Со, си, су. Та, ти, ту. Да, ди, ду. То, ти, ту. Ро, ри, ру. На, ни, ну. Ла, ли, лу. До, ди, ду. Я, yi, ю. Ша, ши, шу. Жа, жи, жу. Ка, ки, ку. Ко, қи, қу. Хо, хи, ху. Го, ги, гу. Бұл ар бир тамганы өз-өзүнчө жазып, фатха, домма менен бизге мисал келтирди. Эми бул жакта фатха, домма, касра дедик. Эгерде биз эмне болсо, үстүнө сызылган сызыктар бири-бирден келген болсо. Бул жакта эгер байкап аткан болсоңуздар, жакындатып дагы көрсөтөйүн. Ар бир тамганын үстүндө сызыкча 2-2ден келип атат. Бул эмне дегени? Бул жаңы тема. Азыр муну өтөбүз. Бул жерде бизде темабыз танвин. Бүгүнкү темабыз танвин. Танвин деген эмне? Танвин дегени бул 2 фатха, 2 касра, 2 домма. 2 фатха, 2 касра, 2 домманы танвин деп айтабыз. Танвин деген эмне десе, эмне дейт экенбиз? 2 фатха, 2 касра, 2 домма дейт экенбиз. Тамгалардын үстүнө 2 фатха, 2 касра, 2 домма келген болсо, демек бул жерде эмне? Танвин тууралуу сөз болуп атат деген сөз. Муну кандай окуйбуз? Эгерде дал тамгасы мына. Дал тамгасы келди дагы үстүнө мына. Дал тамгасы үстүнө бир сызык, бир фатха келген болсо, анда биз муну да деп окумакпыз. Танвин болуп 2 фатха келген болсо, анда биз муну дан деп окуйбуз. Н деген табыш кошулуп калат экинчи танвиндин, экинчи фатханын жазылуусу менен. Эгерде ушул эле дал тамгасы, дал астына касра келсе, биз муну эмне деп окуйбуз? Ди деп окуйбуз. Ди. Эгерде астындагы касра экөө болуп жазылса, анда биз муну дин деп окуйбуз. Ушул эле дал тамгасына үстүнө домма келген болсо, биз муну ду деп окуйбуз. Дагы бир домма жазыла турган болсо, анда муну дароо дун деп окуп калабыз. Танвин мына ушундай окулат экен. Эми танвин фатха менен келген учурда, андан кийин дайыма монтип жанына алифтер кошулуп жазылат, бирок окулбайт. Жазылат, бирок окулбай калат. Муну жөн гана бан, ван, тан, сан, жан деп окуп кете беребиз. Хан, хон, дан, зан, рон. Зан, сан, шан, сон, дон. Тон, зон, ан, гон, фан.
Kon, kan, lan, man, nan. Han, wan, yan, tan, an. Hamza keldi. Üstüne fatha kelse a bolup okulat ele. Janın üstüne eki fatha kelse anda an dep okuyt ekенбиз. Эми сөздөр менен чогуу. Hasanan, hasanan. Haroban, haroban. Abadan, abadan. Ajaban, ajaban. Ahadan, ahadan. Alaqotan, alaqotan. Tobaqon, tobaqon. Hasanatan, hasanatan. Ainaban, ainaban. Nakhirotan, nakhirotan, nakhirotan. Duhan, duhan. Rojulan, rojulan. Hudan, hudan. Мына ошол эки жерде худан, духан. Ялар келип атат. Бул ялар жазылат, бирок окулбайт. Духая деп окубайбыз. Худая деп окубайбыз. Жок, ялар жазылат, бирок окулбай калат, окулбай калат. Ошол себептен эмне дейбиз? Духан, худан деп эле окуйбуз. Lubadan, kutuban. Kufuwan, nuzuran. Suhufan, iwajan, iwajan. Ain kasra menen i, waw fatha menen wa. Iwajan. Kurotan, kurotan. Бул бизде танвин фатха менен келгендеги абалга мисалдар. Мына ушул жерди сиздер эмне кыласыздар? Токтотосуздарбы, паузаны басып коюп, же скриншот этесиздерби, окуйсуздар. Жана жазасыздар сөзсүз түрдө. Анткени илим алуу окуу менен, жазуу менен жана кайталоо менен болот. Андай болбосо биздин алып аткан илимибиз эч кандай пайда бербейт. Бул жакта уже танвин касра менен келип атат. Тин. Көрүп атасыздар, э? Bin, tin, sin, jin. Hin, hin, din, zin, rin. Zin, sin, shin, sin, din. Qin, zin, ain, ghin, fin. Qin, kin, lin, min, nin. Hin, win, yin, hin, in. Эми сөздөр менен келген абалды окуйбуз. Сөздөр менен келгенде hasadin, amadin, sharorin, lahabin, asadin, shafaqin, harajin, qabaqin, shu'abin, batalin. Waraqatin, waraqatin. Safaratin, safaratin. Alaqin, alaqin. Kazibin, kazibin. Wadusurin, wadusurin. Jamalin, jamalin. Barorotin, barorotin. Kabadin, kabadin. Qomarin, qomarin. Shajarin, shajarin. Танвин касра менен келген абалына бизге мисалдар. Муну дагы скриншот этип алыңыздар дагы. Окуп кайталаңыздар. Сабакты кайра көрүңүздөр, түшүнбөй калсаңыздар, жана жазыңыздар сөзсүз түрдө. Эми танвин домма менен келген абалына мисалдар.
домма менен келген абалына мисалдар. Эки түрдүү болот бул жерде. Мондай абалда жазылышы мүмкүн жана мындай абалда дагы жазылышы мүмкүн. Башкача айтканда, минтип жазылышы дагы мүмкүн. Же минтип бирөөсү астыга, бирөөсү үстүгө карап жазылышы дагы мүмкүн. Экөө тең танвин домма менен жана ун деп окула берет. Ун. Эгерде мындай бирөө эле болсо бул у, экөө болсо бул ун. Эгерде мындай бирөө эле болсо бул у, мындай болсо ун. Танвин. Эми мисалдарды окуйбуз. Туруп жазбай калып атат го. Тун, бун, тун, сун, жун. Хун, хун, дун, зун, рун. Зун, сун, шун, сон, дун. Тун, зун, ун, гун, фун. Кун, кун, лун, мун, нун. Хун, вун, юн, хун, ун. Коф менен кафты айырмалашыбыз керек. Бул кун, бул кун. Экөөнү тең к дей бербейбиз. Эми мисалдар. Самарин. Мен артыман кайталап отурсаңыздар дагы да жакшы болот. Гурофун. Ажалун. Кутубун. Журузун. Ahadun. Maradun. Waladun. Nafarun. Alaqatun. Sururun. Qasamun. Somadun. Uzunun. Rusulun. Harajun. Adabun. Rajulun. Qalamun. Jamalun. Бул жерде дагы токтотуп скриншот этип кайталаңыздар өз алдынча дагы жана жазып алыңыздар сөзсүз. Бул жактагы бизге эмне? Практика. Ман, мин, мун. Бан, бин, бун. Ван, вин, вун. Фан, фин, фун. Сан, син, сун. Зан, зин, зун. Зон, зин, зун. Зан, зин, зун. Сан, син, сун. Сон, син, сун. Тан, тин, тун. Дан, дин, дун. Тон, тин, тун. Рон, рин, рун. Нан, нин, нун. Лан, лин, лун. Дон, дин, дун. Ян, йин, юн. Шан, шин, шун. Жан, жин, жун. Кан, кин, кун. Кон, кин, кун. Хон, хин, хун. Гон, гин, гун. Бул тамгалар менен келген практика болсо, эми бул жагы бизге уже эмне сөздөр менен келген практика. Асалан. Асалун. Асалин. Асадан. Асадун. Асадин. Гурофан. Гурофун. Гурофин. Кутубан. Кутубун. Кутубин. Suhufan. Suhufun. Suhufin. Qolaman. Qolamun.
qalamin, qamaron, qamarun, qamarin, kurotan, kurotun, kurotin, rusulan, rusulun, rusulin, juzuron, juzurun, juzurin. Si, sin. Практика мұның бардығы. Су, сун. Са, сан. Ба, бан. Бу, бун. Ма, ман. Ми, мин. Му, мун. Ху, хун. Қу, құн. Қа, қан. Қи, қин. Ри, рин. Ро, рон. Бұл жақты кейінгі сабақта бір сыйра қайталау қылып тұрып, анан жаңы сабағыбызды баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.